басып жараткандан тилек кылам. Көрөгө күнүм бар го, жарык таңың, актарымын ак сүтүңдү күйүп шамын. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все на этот свет рождаемся все равными, но разными. И хотел бы вас всех призвать, будьте более толерантны и солидарны. В нашем обществе есть такие люди, у которых развита неполная физическая способность. И мы должны этим людям всячески помогать. Помогать духовно, помогать материально и помогать физически. И хотел бы вас от своего имени призвать: спешите тут творить добро. Жардам берүүгө келгенде көп адам менде акча жок деп айтат. 100 сомы болуп 10 сом бербеген адам качан 1000 сомы болгондо 100 сом бермей келет. Бакыт бул мен үчүн үй-бүлө менен бирге болуу, ата-эне менен бирге болуу бул мен үчүн эң чоң бакыт болуп эсептелет. Жана ошондой эле мен койгон максатыма жана өзүмдүн ийгиликтеримге жетсем, бул да мен үчүн чоң бакыт болуп эсептелет. Жана ошондой эле мен кайрымдуулук иш кылсам, же башкаларга муктаж болгон адамдарга жардам берсем, алардын бетинен жылмаюуну көрсөм, то есть мен берген кайрымдуулук жардамым аларга сиңсе, бул мен үчүн эң чоң бакыт болуп эсептелет. Орустарда бир жакшы сөз бар. Настоящее счастье — это помогать другим. Демекчи, кыйла достор, биз дагы дайыма ушинтип бакыт арткылап жүрө берели. Мен ойлойм, ар бир адамдын, ар бир мусулмандын, жөнөкөй адамдардын бул жүрөгүнүн бир жеринде туруш керек да. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, ушундай жерлерге кайрымдуулук көрсөтүп туруш керек. Ушундай уюмдарга, ушундай балдарга, жаштарга, карыларга бул соопчулук ишин Кудай Таала дайыма кайра кайтарып турат. 13-мартта да ушундай жакшынакай кайрымдуулук ишине барган жатабыз. Ошол жерде чогулган тег жалпы жарандарга кайрылат элем, кыргыз жарандарына. Колуңардан келсе ушундай жерлерге алып келип берсеңер, 10 сомдон болсо дагы 100 адам берсе канча акча чогулат, канча жакшы ушу балдардын жашоо шарты оңолот, сообу тиет дегендей. Бул Куранда дагы, Библияда дагы бардык жерде жазылган кайрымдуулук бул ар бир адамдын милдети. Мен ушу кайрымдуу адамдарга, спонсорлорго абдан ыраазычылыгымды билдирем. Өзүмдүн, балдарымдын атынан Кудай Таалам ошо дайыма иштеринде ийгилик болсун, үй-бүлөлөрүндө жакшылык болсун, кылган мээнеттерин үзүрүн көрсүн. Алла Таалам ошо кылган соопчулук иштеринин баарын кабыл кылып, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрүп, эч качан кем болушпасын. Адам бул жашоого бир эле жолу келет. Бул жашоодо адамдар бири-бирибизге кайрымдуу болсок деп эсептейм. Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деле мен ойлойм бул жашоонун бир бөлүгү го деп. Биз ошолорго туура көз караш менен карап кайрымдуу болсок, биз теңбиз. Баарыбыз бири-бирибизге кайрымдуу бололу. Апаке актайм менин үмүтүмдү, ал деле бакканымды күнүктүмү. Ар дайым Алладан мен тилек кылам, бар болуп ден соолукта жүрүшүңдү. Мен достук абекем, мен
досума жардам берем. Келгиле достор, келгиле бирге жардам берели. Республикалык Баткен согуштун ардагерлери Бакыт Нуру кайрымдуулук фонду менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен биз 2013 жылдан бери чогуу тыгыз иштеп келе жатабыз. Көп частьтарда концерттерди берип келе жатышат. Бизге жардам көп тийип атат. 2014 жылы эненин кайрымдуулугу акциясын өткөргөнбүз. 2015 жылы биздин чогуу Баткен согушуна катышкан балчаныбыз подполковник Акматовдун баласы ооруп калып, чоң акция өткөрүп, ошол жерден мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чоң концерт уюштурган. Ошого Бакыт Нуру жетекчиси Анар эжеге чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Ошондой эле быйыл да ошондой мероприятие өтүп жатат. Биздин Баткенде согуш катышкан балабыздын баласы ооруп Россияга леченияга кеткен атат. Ушу Анар эжеге биз чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Даже мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ошондой өзүн патриот, Кыргызстан патриотун деп сезип, ошондой акция. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыска жетсең да. Саламатсыздарбы, жердештер, куралдаш достор. Мен запастагы офицер майор Акбаров Бахадыр. Өз ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бакыт Нуру кайрымдуулук фондунун төрагасына, жигиттерине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо баламга операциясына жардам берген үчүн. Балам туаса гидроцефалия оорусу менен ооруйт. Ошонун башын срочно операция жасаш керек. Ошо жардам бергендерге чоң ыраазычылыгымды билдирем.